ошо Бузейнебежек кооперативини жетектеймин өзүм, Ташбекова Бузейнеп Сапаралиевна. Биз ошо лейлектин киреминин бренд катары дүйнөгө таанытуунун аркасында иштеп жатабыз, Кудай буюрса. Бүгүнкү иш-чарага мен Аккан айылынын айылдык китепканасынын музей бөлүмүн алып келдим. Бул музей бөлүмүгө мен дагы илгерки ата-бабаларыбыздан калган багалуулуктары, ар кандай буюм тарымдары колдонуп жүргөндөрүнү сактап жүрүп, ошолорду көрсөттүм. Мына кечте бул 14-кылымга таандык деп айтылды. Biz ушул көргөзмөгө кадастр мамлекеттик мекемесинин Баткен филиалынан ушул аппараттарыбызды көргөзмөгө койдук. Бул аппараттардын кызматы ушул Баткен районундагы жерлерди полный ушул аппараттар менен өлчөп, мамлекеттик акт ошон документтерди беребиз. Саламатсыздарбы? Мен Баткен районуна караштуу Көкташ айылынын тургуну болом. 10 жылдан бери ушул арычылык менен эмгектенип, ушул ярмаркага катышайык деп келип турабыз. Тоо гүлдөрүнөн алынган таза бал. Leylek rayonundan kelген, yaşı 2,5 yaş, 5 tonnaga жақын, parodası Berlin Angus. Bahası ayıldan 250 kg. O daylap koygan eken lan. Kaç ana, kaç. Саламатсыздар, мен аты жөнүм Разаков Нуртилек. Биз Баткен обласу Leylek району Арка айылынан келдик. Бүгүн көргөзмөгө. Бул төө куштарды биз биринчи Оштон алган элек. Марттын 1-де үйгө келген. Азыр 7 ай болду бүгүнкү күндө. Кутунан башыга чейин 2,5 метр. Таза салмагы 70 кг. Şu ne verseniz cep kete berет да. Şartqa байланышлы сатайык деп атабыз 84 миңден. Назарыңыздарда пони. Kaç baytır? Sökü tat otadı, ana. Düşüyor bakın.